Силер чычкандын кирген тешигин, чыккан тешигин да билишиңер керек Кыргызстанда. Ошон үчүн улуттук коопсуздук кызматысыңар. Камаган адамдарыңардын бардыгы 1000 доллар, 10 000 доллардан ашпайт. Амна бүгүн колуңарда мынакей миллиондон ашкан долларга пара алган адам бизде өкмөттү башкарып отурат. Каяка карап отурасыңар? Көрсөтпөйсүңөр күчүңөр канчалык экенин. Кыргызстанда билесиңерби? Самолетко отурмактуусун жанынан көрбөгөн да адамдар бар. Миңдеп, миллиондоп саналат. А бизде өкмөт башчынын аты самолетте учат. А кыргыз итке мингенде өкмөт башчы миллион долларды аттын үстүндө чалкалап жүрөт. Адилеттүүлүк кайда калды? Президент Жээнбеков коррупция менен күрөшүү моралдык укугунан ажыратып, мындан ары коррупция менен күрөшө албайт ал. Шыбаганыбыз, жеткен алыбыз Бороновго жетип атат, анан спикерге жетип атат, Чимкириктен депутатка жетип атат. Прокурор менен эсен баларга карабайт. Коррупция менен президент күрөшөт. Эч ким президенттин атын айта албай атат. Бүгүн менмин деген ат байсалар дагы президенттин атын айта албай атат. Коррупциянын артында ким турат экенин айта албай атат. Бардыгыбыз айтабыз. Коррупционер Райым Матраев. Эмне Райым Матраев өзүн өзү камамак беле? Мен көрө элекмин Кыргызстанда өзү бар түрмөгө отурган адамды. Ол Матраев коррупционер болсо, аны камай турган прокурор бар. Артынан иликтей турган СМБ бар. Артынан атайын иш жасай турган финансы каржы полициясы бар. МВД деген бар. Ушул институттардын бардыгы бир колго чогулуп калды. Узурпацияланып калды бийлик. Бул эч качан коррупциядан натыйжа бербейт. Себеби адам өзү менен өзү күрөшө албайт. Анан ошондо биз коррупция менен күрөшүп атат, бирөөгө ишенебизби? Күрөшкөн жок эч ким. Бул даже имитациядан да хуже болуп атат. Мамлекет. Мына эртеңки шайлоодо аскадан секирип өлгөн атат. Адам башын сайса, сая турган бир нерсе бар, ал адилеттүүлүк. Мен ошого сайгам башымда. Кааласа камап койсун, кааласа бышырып жеш. Бизге хандын жакшысы керек эмес. Бизге адилеттүүлүгү керек.